Assalamu alaikum, Машина Кейси каналының көрүүчүлөрү жана жазылчылары, кутман күнүңүздөр менен. Ушулууна сатылууда Honda Jazz 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, fit мотор коюлган, коробка ошол вариатор, автомат. Жөнөкөй тилде айтканда. Айтылыш баасы 750 000 сом. Ээсине өтө акча зарыл, тез арада сатыш керек деп атат. Анан бир гана нап акчага сатылат. Бир аз кеми бар. Спойлер, рестайлинг светодиодтуу стоп фонарлары, дискалар бая Twix. 4 дөңгөлөө тең ошол жайкы протекторлары жакшы абалда. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Туманниктери бар. Анан айтмакчы мына дагы люк бар экен. Ветровиктер. Айнектеринде эштеринин блокировкаларын баскычы бар, электро күзгүлөр, корректировка фар, мультируль. Онда кожаный чыканак трегичи, бир аймактуу климатта. Төрт коопсуздук жазыгы бар. Люку. Эва поликтерде айтмакчы. Ортоңку жүргүнчүдө да подголовник каралган. Анда жазарда жакшы, бөлүп коюп пардасы бар. Мындай кылып. Анан анда багажный подсветкасы дагы бар. Дублирующий стоп сигналы менен кошо. Казаны мына бүтүн, домкраты өз ордунда турат, баллон ключу менен. Мынакей запаскасы докатка. Буну айтмакчы азыр от алып жүрүп турат. Мында каранда эч мотордун добушу да угулганы билинбейт. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына жөнүндө кыска нуска кылып туруп тартып сизге маалымат бере кеттик. Баасын да бир кайталайын, 750 000 сом. Нага эле акчага сатылат. Ээсине акча керек, зарыл дейт. Уна Ош шаарында болот. Техникалык жагынан, документтер жагынан да бардыгы так. Ээсинин байланыш номерин айталы. 220 53 59 58. WhatsApp барбы? Бир гана байланышка экен, Байланышка бар экен, телефон чалып, сурап, жактырсаңыздар сөз түрдө сатып алыңыздар демекчимин. Унаны Машина Кейси каналы аркылуу сиздер да ушинтип унаңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келгени убактыңыздар бар болсо, ушинтип өзүм жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.